Салам достор, байланышта Санчо Бей каналы. Бүгін 2023 жылы чыгып Азамат Исмаилов тарабынан тартылган тоноо аттуу тасманы көрөбүз. Кармалбаган оорулардын акыркы кылмыш иши тууралуу маалыматтар тартип сакчыларга жетип калат. Анда эмесе көрүүгө даяр болуп калсаңыздар тасмага өтөлү. Достор, арабызда кереметтүү Кыргызстанды сагынып, буйруса барсам тоого чыгып, туулган жеримдин абасын тойо жыттайм деп сагынып жүргөндөр аз эмес. Андайлардын көпчүлүгү Москва жергесинде иштеп жүргөн бир туугандарыбыз болсо керек. Эгер сиз дагы Санчо Бей каналы Москва шаарынан көрүп жаткан болсоңуз, биз айта турган байланыш сандарды жаза кетиңиз. Анткени документ жасатыш мөөнөтүңүз келип калган болсо, ошол байланыш сандарга коңгуроо кылсаңыз, ал ар дайым сиздин кызматыңызда болот. Андыктан жазууга камданып калсаңыз, +7 977 540 1042. Тасманын башында топтолуп олтурган балдарды көрөбүз. Алардын арасында баш кийимчен Жаке экинчи олтурган Нокеге буйругун берип, биз көздөгөн адамдар 11-де банкка барышат. Алардын жанында эч кандай куралы деле жок. Силер 10 жарымда барып ишти бүтүрүшүңөр керек десе, арасында Акыл деген бала мылтыктарды алып келгендигин айтып, бардыгын ыкчам даярдап алышып, ордунан туруп жөнөп кетишет. Бул убакта шаардын башка тарабында эки бала акча санап, ал жерде 300 000 доллар бар экендигин жазышып, унааларына олтуруп алып банкка жөнөшөт. Ошол замат эле жанагы мылтыкчандар акча алуулардын артынан түшкөндүгүн көрөбүз. Кылмышкерлер көздөгөн унааны сүзүп токтоп, анын ичинен мылтыкчандар чыгып, акчаны алып бара жаткандар жүрөгү түшүп, эмне кылышын билбей акчасын деле коргой албай калышат. Ноке берилген тапшырманы так аткарып, адамдар менен 300 000 долларды алып алып ал жерден качып кетишет. Алар бара жатып акчалар салынган баштыктан жаракат берүүчү тапанча табышып, аны чөнтөгүнө салып, андан соң көздөгөн жерине барат дагы унаасын бет каптар менен кошо өрттөп эле башка унаа менен кетип калышат. Бул убакта жанагы окуя болгон жерге тартип сакчылар келип калышкан. Анда тергөөчүгө жардамчылары окуя тууралуу айтып беришип, бир кезде эле тергөөчүнүн жанына кесиптештеринин бири келгендигин көрөбүз. Бул жанагы тоноочуларга маалымат берген Жаке болчу. Көрсө ал өзү кызматта иштеп алып жашыруун кылмыштарды кылып жүрөт экен. Эң кызыгы, тоноочулар жанагы мылтыктардын оюнчук саткан дүкөндөн ижарага алышып, биз тасмабызды тартып бүттүк, ошого эле керек болчу деп кайрадан тапшырып коюшат. Бирок кылмышкерлер сүйлөшүп олтуруп калышып, эми биз чыныгы мылтык менен иш кылбасак болбойт го. Бир күнү бизди атып салса, жооп бере албай калабыз. Ушул маселени чечели десе, Ноке балдарынын айткан сөзүн туура көрүп, курал саткан дүкөндү тонойт окшойбуз деп ойлонуп олтуруп калышат. Тергөөчүлөр бул убакта тергөө ишин башташып, окуя видео байкоого түшүп калгандыгын көрүшүп, алар деле мылтыктардын оюнчук экендигин дароо сезишет. Ошондуктан тергөөчүнүн биринчи тапшырмасы мылтыктарды ижарага берген дүкөндөрдөн сураштыргыла деп айтат. Бул убакта Жаке акча алмаштырып иштеген Алтынбек деген досуна барып, ага эскертип, 3 саат мурда эле акча алмаштыргычтарды тоноп кетишиптир. Сен дагы абайлачы, жаныңда көп акча алып жүрөсүң. Жан сакчы алып алсаң болмок десе, Алтынбек ага жооп берип, эми бул жагынан Кудай сактасын, тобокел кылып эле жүрөбүз деп акча санап жатса, Жаке бул акчаны эмне кыласың деп сурап калган кезде, Грузиядан өзүмө бир жаккан унааны алдырайын деп жатам деп жооп берет. Анда Жаке дароо эле коштошуп, ал жерден чыгып адамдарына коңгуроо кылып, буга чейин өзү сүйлөшүп жаткан досу Алтынбек тууралуу маалымат берет. Көрсө ал досунун унаа алам деген акчасын тоноону көздөй баштаптыр. Тапшырманы алган Ноке буга чейин баштыктан табылган тапанчаны чөнтөгүнө салып алган эле. Ал көздөгөн жерине барып Алтынбектин баштыгын тартып, жанагы тапанчасы менен атып жиберип, буга чейин мындай иш кылбагандыктан өзү дагы дүрбөлөңгө түшүп, бат эле ал жерден качууга шашат. Эң кызыгы, баштыгында ноутбуктан башка эч нерсе жок экен. Бир заматта эле окуя болгон жерде тартип сакчылар чогулуп, ал жерге Жаке дагы эч нерсени билбегендей болуп келип, Алтынбек оор абалда ооруканада жаткандыгын билет. Бул убакта кылмышкерлердин арасынан Акыл ызы чууга түшүп, биз адамдарды өлтүрбөйбүз деп сүйлөштүк эле го. Бул эмне кылганың деп Нокеге кайрылса, Ноке аны коркутуп үркүтүп, мен аны атып салайын дегенде эле оюм жок эле, бирок колуман басылып кетти. Эми болоор иш болду, аракетибизди токтотпошубуз керек деп калган мезгилдери Жаке ага коңгуроо кылып, акча Алтынбектин белине катылган экен, сен эмне аны атып салдың? Шашкалактабай эле маселени чечсеңер болот эле го, ордуңардан жылбай тургула, мен азыр барамын деп буйругун берет. Биз мындан соң Жакенин көзүнчө Алтынбек көз жумуп, андан соң Жаке Нокеге барып маселени чече баштагандыгын көрөбүз. Ноке жагдайдын бардыгын түшүндүрүп, болор иш болду, колуман болсо тапанча атылып кетти. Мен деле аны атып салууну каалаган эмесмин, бирок сенин мага кылган мамилең туура эмес болуп жатат. Мен сага жаш бала эмесмин го, менин балдарымдын алдында сый менен сүйлөгөнүң. Болбосо мамилебиз бузулат десе, Жаке катуу сүйлөгөндүгү үчүн кечирим сурайт. Андан соң алар балдардын алдына чыгып тамактанганча Жаке жаңы иш тууралуу айтып, жакында бир адамдар Бишкектен Дубайга 2,5 миллион доллар алып кетишет. Мендеги маалымат боюнча жанында эки гана жан сакчысы бар экен, эки тең спортчулар. Бирок тапанчалары дагы болушу мүмкүн. Ошондуктан бул ишке жакшылап даярданып барышыбыз керек. Эгер кармала турган болсок, бири-бирибизди тааныбайбыз деп келишим түзүшүп, буга чейинки тонолгон акчаны алып, андан бир аз гана бөлүгүн балдарга таштап, азырынча тамак аш жүрүм турумуңарга бул жагы жетет. Калганын иш бүткөндөн кийин бөлүшөбүз деп акчаны өзү менен кошо алып кетип калат. Анда кылмышкерлер буга чейин сүйлөшкөндөй биринчи курал жарак саткан дүкөндү тоношуп, өздөрүнө керектүү мылтыктарды топтоп алып, ок-дарылар менен алып кетишет. Бул убакта тергөөчүнүн жардамчысы Мара менен Тилек дүкөндөрдүн бирине келишкен эле.
эле. Көрсө алар буга чейинки тоноо ишине катышкан оюнчук мылтыктарды издеп жүрүшүптүр. Анда акыл ал мылтыкка күрөө кылып өзүнүн паспортун таштагандыктан жанагы сатуучу акыл жөнүндө дароо эле маалымат берип, жардамчылар тергөөчүгө барып маалыматты толугу менен жеткиришет. Ошентип тергөөчүлөр кылмышкерлердин артынан кичине болсо да изине түшкөнгө мүмкүнчүлүк алышты окшойт. Үйгө керек болот. Мага акчам деле керек жок. Бул убакта кылмышкерлердин арасынан акыл болуп жаткан окуяларга чыдай албай оюндан чыккысы келип, Мелиске бардыгын түшүндүрүп, мага эч кандай акча деле бербей эле койгула. Апам дагы үйдө жалгыз, мен бул жерден кетейин десем, Мелис анын сөздөрүнө көнүп, макул унчукпай качып кетип кал, мен сени дүкөнгө кетип калды деп айтып коем деп айтат. Ошентип акыл ал жерден кетип үйүнө барып, бирок бул убакта тыңчылар акыл жөнүндө толук маалыматты чогултушуп, үйүнүн дарегин билип анын артынан аңдый башташыптыр. Бир кезде Жаке Нокеге коңгуроо кылып, силер курал жарактарды азыраак эле тоносоңор болмок экен. Ызы-чуу катуу баштала турган болуп жатат. Үйдөн такыр чыкпагыла, эч кимге коңгуроо да кылбагыла. Кармалып калбашыңар керек десе, Ноке акылдын дүкөнгө кеткендигин айтып, бирок бир сааттан бери кайтпай жатат десе, Жаке чындап эле дүрбөлөңгө түшө баштайт. Ал Нокеге буйругун берип, силер ал жерден батыраак чыккыла дагы башка жакка барып бекинесиңер. Ал үйдө бир дагы изиңер калбасын. Демек акылды кармап кетишкен окшойт. Тергөөчүлөр силердин артыңардан түшкөн сымал десе, Ноке дароо эле келип Мелисти коркутуп, акыл кайда кетти, чындыгын айт десе, Мелис ошондо гана чындыгын айтып берет. Андан Ноке катуу жини келип, биз бул жерден кетишибиз керек. Бизге тиешелүү нерселердин бардыгын өрттөгүлө дагы бул жерде изибиз калбасын. Кана даярдангыла деп кийим-кечелерин алат дагы унаага түшүп кетип калышат. Бул убакта үйүнөн чыккан акылдын артынан тартип сакчылар аңдышып, аны кармоонун аракетин көрүшүп, камдана башташат. Бул убакта Жаке жаңы үйдүн ачкычын бекитип, Нокеге ал тууралуу маалымат берип, өзү ошол үйдүн алыс эмес жерде байкап олтурган. Бир кезде ал жерден тергөөчүнүн жардамчысы Мара өтүп бара жатып, кылмышкерлерди байкап калып, бул тууралуу тергөөчүгө коңгуроо кылып, өзү ошол жерде күтө баштайт. Бирок Мараны алыс эмес жерде олтурган Жаке дагы байкап калган эле. Ошондуктан ал кылмыш ишим ачылып калбасын деп Марага келип аны бычактап өлтүрүп салганга жетишет. Андан соң ал Нокеге коңгуроо кылып, кылмышкерлер ал жерден качып кеткенге өлгүрүшүп, тергөөчү келип эле жардамчысын өлүгү абалда табат. Көргөн көзүнө ишенбеген тергөөчүнүн жини катуу келип, жардамчыларына коңгуроо кылып, акылды кармадыңарбы деп сурап, акылдын кеңсеге жеткирилгендигин билип, аны барып эле ортогумук ала баштайт. Эмнеге аны өлтүрдүңөр, сука! Келтекти жеп мурду канаган акыл бардык нерсени түшүндүрүп бере баштайт. Көрсө ал кылмышкерлерге Мелис досунун айынан жөн эле аралашып калыптыр. Мелис аны жардам берип кой деп чакырып, жөн эле унаа айдап турасың деп айтып, тоноо иштеринде жөн гана айдоочу болуп жүргөн экен. Анан дагы Нокенин чын аты Нурлан экендигин айтып, анын жанында жүргөн баланын атын Автандил деп айтып берет. Бизге силердин жакшылык деген кесиптешиңер башчылык кылат. Мен аны бир эле жолу көрдүм деп тергөөчү Жакенин сүрөтүн көрсөткөн кезде так эле ушул адам деп айтып берди. Анан дагы жакында $2,5 миллион тоноо издеп жатканбыз. Бирок мен чыдабай алардан кетип калдым деп тергөөчүлөрдөн кечирим сурап, менин адам өлтүрүүдө эч кандай тиешим жок деп актана баштайт. Бул убакта кылмышкерлер топтолуп алып, Жакенин катуу жини келип, Нокени уруша баштап, сен кайдагы колунан иш келбеген балдарды топтоп алыпсың. Ошол акыл деген немени ким алып келди эле деп эле Мелисти дароо атып салат. Муну көргөн Нурлан менен Автандилдин жүрөгү түшүп, оозунан сөзү чыкпай, Жаке кайрадан сөзүн баштап, эми алар мени дагы издеп жатса керек. Жанагы акыл деген неме төкпөй чачпай бардыгын айтып бергендир. Бирок арткага жолубуз жок, $2,5 миллион урдайлы дагы качып кетели. Эскертип коеюн, бир катачылык кылсаңар ит аткандай кылып атып салам деп коркутат. Тергөөчү болсо башчысына келип болуп жаткан жагдайды түшүндүрүп, териштирүү иши менен тааныштырып, алар жакында $2,5 миллион тоношот экен. Биз акчанын ээсин таап, тоноо учурунда кармоону чечтик. Бирок ага чейин каза болгон Маранын ата-энесине кабарды жеткиришибиз керек. Кырчындай жигитибиз кайтыш болду десе, башчысы ага жооп кылып, чыгымдардын бардыгын биз төлөйбүз. Акыркы сапарга узатууга министр өзү дагы келе турган болду. Эми ушунча болду, кылмышкерлерди кармашыңар керек. Анда камдангыла деп катуу буйругун берет. Анда тергөөчү биринчи эле $2,5 миллион кимдики экендигин билип, аларга маалымат жеткирип, эртеси күнү каза болгон Мараттын тажиясы башталат. Тажияга көптөгөн тартип сакчылар катышып, Маратты акыркы сапарга узатып, биз ошол убакта эле кыз турмушка чыгып, той болуп жаткандыгын көрөбүз. Көрсө бул кыз ошол Марат үйлөнөм деп сүйлөшүп жүргөн кыз экен эле. Өлгөндүн өзүнүн шору дегендей каза болгон адам кылган амалынан башка эчтекени алып кетпей, жада калса сүйгөн кызы дагы башка бирөөгө турмушка чыгып кетет. Биз ушул жерде биз менен бирге наркы дүйнөгө жакшы кылган амалдарыбыз гана кетет экендигин түшүнүп, ар дайым жакшы жакка умтулуш керек экендигин билсек болот. Ошентип бул убакта кылмышкерлер дагы мылтыктарын ырасташып, тоноо күнү келип, тергөөчү акчанын ээсине жолугуп, кылмышкерлерди кармоону мерчендеп жаткандыгын айтат. Ошондуктан тергөөчү жоокерлерин акча салынган унаага жүктөп, өздөрү алыстан байкап кылмышкерлерди күтө башташат. Бирок кылмышкерлердин арасындагы Жаке дагы тергөөчү экендигин билебиз. Ал дароо эле эки жакты байкап, бир нерсе таза эмес экендигин түшүнүп, арткага кайттык деп буйругун берип, алар качып жөнөгөн кезде тергөөчү адамдары менен аларды куулап жөнөйт. Ошентип үйлөрдүн бирине келип, кылмышкерлер атышууга даярданышып,
артынан келгендердин бирөөсүн өлтүрүп аткан кезде калгандары бекингенге жетишет. Кандай болбосун эки тараптан тең жоготуулар болуп, биринин артынан бири өлө башташып, Автандилдин башына ок тийип, тергөөчү болсо бутунан жаракат алат. Жалгыз калган тергөөчү Нукени өлтүргөнгө жетишип, андан соң Жаке менен жекеме-жеке калып, экөө ачык чыгып эле атыша баштап бири-бирине октор тиет. Жарадар болуп калган тергөөчү жөлмөлөп барып Жакшылыктын колуна кишен салып, буга чейинки каза болгон Маратка берген убадасын аткарып, мен буларды кармадым деп өзү дагы ошол жерде көз жумуп кете берет. Достор, ушундай мүнөттөр менен бүгүнкү тасмабыз дагы аягына чыкты. Тасма жакса мыкты белгисин басып, оюңуздарды сөзсүз калтыра кетиңиздер. Анда эмесе кийинки тасмадан жолугушканча ден соолукту жакшы карап, өзүбүзгө берилген кыска өмүрдү татыктуу жашап өтөлү.